Достор, дыйкандар жана багбандар, сиздерге дагы бир сатыла турган сарайды көрсөтмөкчүбүз. Бишкек шаарынын ылдый тарабында жайгашкан объездной чоң трассадан бир аз ылдый түшсөңүздөр, чоң БЧК каналынын жээгинде мына ушул 9 сотук кызыл китептүү чоң сарай, анан жанында эле 5 гектар 30 сотук көк китептүү жер аянты шашылыш түрдө сатууга коюлду. Сатыла турган баасы $175.000 кеми бар. Ээси менен баалашып, сүйлөшүп өзүңүздөр келишип сатып ала бересиздер. Азыр бир катар четинен сиздерге көрсөтүп беребиз. Алган киши бул жерде дыйканчылык, багбанчылык, мал чарбачылык жана тоок фермасы, мүмкүн балык фермасын дагы уюштурсаңыздар болот. Эмнеге? Анткени жер астынан скважинадан суу чыккан, трехфазка электр энергиясы бар, анан өзүнүн жеке менчик трансформатору дагы орнотулган. Баасын уктуңуздар, кана бисмилда деп артынан жүрүңүздөр. Мына келгенде оң тарапта 2 бөлмөлүү жашоо шарты менен болгон үй, суу свети бүт баары кирген. Андан ары чоң килтейген аткана, букакана, малкана, койкана бүт бардыгы жайгашкан. 10 000 түк бата турган чөпканасы сенабалы дагы бар. Бери жагында навеси дагы бар. Бул тарабында жанакы дробилка, жем майдалагыч, чөп майдалагычтары менен кошо мындай чөпканасы дагы жайгашкан. Четинен бир катар мындай көрсөтүп сиздерге маалыматты бермекчибиз. Кана биринчи эле мына бул тараптан баштай турган болсок, келгенде мына бул жерде 40 тонналык бир контейнер орнотулган. Андан бери ушул эшик аркылуу киргенде асты навес, мынакей жер толугу менен стяжка болгон. Мынандай тегирмени дагы бар. Трехфазка станциясы орнотулган. Контейнердин ичи жемкана, анан бул тарабында дагы ушу 20 тонналыктан 2 контейнер орнотулуп, бул жагына дагы жемканасы бүт баары жасалган. Үстү тыныке менен жабылган, жарыктандыруу бүт баары кирген. Анан дагы бери келсеңиздер, мына бул трактор дагы сиздерге калат. Шытыр аласыздар. Мүмкүн жүрөт, мүмкүн жүрбөйт, аны өзүңүздөр текшерип көрө бересиздер. Жүрөт дейт ээси. Тарс алып иштете бересиздер эми. Эгер керекке жарай турган болсо да. Андан ары мына бул жагында үйү бар. Бул жагында мына аркасында бул жагында бир катар сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына бул жагы навес. Караңыздар, дрон кадрлары менен тартып, сонун кылып чек-чейтип көрсөтүп коюп атабыз. Бул жагы навес, андан ары чөпкана, бул жагы катар-катар аткана, сарай. Анан мына бул артында болсо навестин асты, бул жагы койкана. Көрдүңүздөр, Андан ары ушул жайкалып, сап-сары болуп жаткан 5 гектар 30 сотук жер аянтына арпа айдалган, агын суу кенен. Мына бул жерден скважинадан суу чыккан, мотор орнотулган, кыскасы бүт бардык шарты бар. Кааласаңыздар, баягы көчөдөн бери болгон балаңыздарды үйлөп турушуу жерге киргизесиздер дагы мал менен кошо. Ишти кыл дейсиздер. Кана бисмилда. Киргенде мына бул жагы навес, үстү тыныке менен жабылган, асты стяжка болгон, бул жагына тапчандары орнотулган. Андан бери бул жагында ушул 2 бөлмөлүү үйү бар. Мынакей. Шарты бар. Андан ары экинчи бөлмөсү жайгашкан, жарыктандыруу кирген, электр энергиясы бар. Андан бери келгенде мына бул жагында оң жагында катарынан 3 склад бар. Биякта дөңгөлөк, запчасть, малжандыкка тийиштүү нерселердин бүт бардыгын ушул жака сактайсыздар. Ээр токумдардын баардыгын ушул жака киргизсеңиздер болот. Так, андан ары мына бул жагына келгенде караңыздар. Сол тарабы бодо мал байлаганга, бука байлайсыздар, кунажын байлайсыздар, уй байлайсыздар, бир катарынан 20-22 баш кенен батат. Асты мындай боксидик ага турган каналдары жасалган, акурлары жасалган. Анан эң дагы бир жакшы нерсе, ушунча канча сарай болсо, ар бирине мынантип турбалар менен таза суу тартылып келген да. Букалар турган жеринде бакмага койсоңуздар, турган жеринде суусун ичет, жемин жейт, чөбүн жейт. Ортодо рабочий зона, анан бул тарабынан катарынан ушу бир 15 баш жылкы баласын байлаганга акурлары менен бүт бардык шарттары каралган. Ортолору бетондолуп тосулган, астына жанагындай бышкан кирпичтен полдору төшөлгөн, акурлары бийик, кыскасы жылкы баласына аябай ыңгайлуу. Саяпкерлерге, баягы бир аз кымыз кылам дегендерге жайыттагы кенен. Кыскасы ал жагыны өзүңүздөр мындай караштырып, шартка жараша кайсынысы колуңуздардан келсе ошонусуну өздөштүрүп жасай бересиздер. Так, андан бери мына бул жагында 2 диник бар. Мына биринчи диник, андан бери экинчи диник, ичини бир катар көрсөңүздөр болот. Анан мына бул бурчка 4-5 баш торпак байланып турат. Ушундай. Жүрүңүздөр. Бул эле эмес. Андан бери мына бул жакта дагы 2 бөлмө үй бар. Бул жагына ушул малчылар жашай турган үй. Киргизесиздер, төшөнчөсүнү, мебелини киргизип берип коесуздар. Кыскасы бардыгы чики-чики болот. Интернет кабелдери келген. Андан бери келгенде мына бул жагы караңыздар. Оң тарап, сол тарап бука байлаганга, кунажын байлаганга шарт бар. Бир жагынын эле акурут
мурда бузулган. Неге? Анткени төр тарабына убагында тоок ферма кылып, бул жагында 2,5 миң, 3 миңге жакын тоок кармалган экен. Үстү жылууланган, мынантип клеенка төшөлүп, утепление болуп жасалган. Асты теп-тегиз стяжка. Так, мына жагы сарайдын эң бүтө бериш жери, бул жагы ушундай 2,5 миң тооктон ашууныраак тоок бата турган мынандай тооккана болгон. Жылууланган, убагында баягы бир сыйра дезинфекциясын жасап, ушул жагына тоокту киргизип, жумуртка менен камсыздаган экен. Так, андан ары бул жагы поля, чек аралар тетиги камыштарга чейин барат. Анан бул жагында мына бул өзүнүн жеке менчик трансформатору дагы орнотулган. Жүрүңүздөр. Эми бул жагынан айланайын, Көң дагы кеңирчилик экен. Эрте жазда ушул көңдүн бардыгын поляга саласыздар. Так, жүрө бериңиздер. Мына бул оң тарабы өзү былтыры бул жагына жанагындай клубника отургузулган экен. Клубника эгилген экен, эми бир жыл каралбай калып кетиптир, караганга киши жок экен. Андан бери жагы мына бул жагы бир 10 миң чөп бата турган. Мынандай сенабалы дагы жайгашкан. Бул жагынан ушул трансформатордон бери ток келип, бүт жагына жарыктандыруу, электр кабелдери бүт баары тартылып келген да. 10 миң чөптү кенен батырасыздар. Асты стяжка болгон, үстү бийик, мынандай шифер менен жабылган. Орто мына стойкалардын бүт бардыгы темир менен коюлуптур. Үстүнө жыгачтын дагы мына торсундарды караңыздар. Торсундар дагы жакын таштап, кыскасы баягы үй салгандай эле жабылыптыр да үстүнө. Так, андан бери жүрүңүздөр. Андан бери жүргөндө мына чөпканадан чыкканда эле бул жагы мынандай навес. Навестин астында ушу бодомалдар, бери жанында загончик дагы жасап коюптур. Кыскасына бул жагына баягындай жайында күн жылууда малды ушу сыртынан деле байласаңыздар болот экен да. Аны өзүңүздөр караштырып көрөсүздөр. Сарайдын орду 9 сотук кызыл китептүү, ал эми 5 гектар 30 сотук жер аянты, бул жагы көк китептүү. Ээс менен тарса турс чалып сүйлөшөсүздөр, байланышасыздар, баалашасыздар. Дрон кадрларында көрсөтүлгөндөй эле өйдө тарабы арыктан бери келет дагы ушул узунунан ушул жайкалган, сап-сары болуп, башы ийилип бышкан арпа айдалган. Мына батыш тарабы камышка чейин. Чыгыш тарабы тетиги четтеги дрон кадрда көрсөтүлүп тургандай эле чоң жолго чейин. Мындайча айтканда 5 гектар 30 сотук жер аянты көк китептүү, ал эми сарайдын орду, үйдүн орду, бул жагы ушул 9 сотук жер аянты кызыл китептүү болот. Ээс менен тарс чалып сүйлөшөсүздөр, байланышасыздар, баалашасыздар. Ушул жерди алып, дыйканчылык, багбанчылык, мал чарбачылыкты кылып, буюрса берекелүү иштин баарыны өзүңүздөр өздөштүрсөңүздөр болот. Ээс менен сүйлөшүп коесуздар. Бишкек шаарынын Ылдый тарабы Юбилейная көчөсү менен эле Объездной чоң трасsanын кесичинен Ылдый түз жүрөсүздөр дагы бычканыга жетпей, бычканын үстүнөн эле оң тарапка күнчыгышты көздөй дагы бир 400 метр жүрсөңүздөр ушул дарекке келесиздер. Тагыраагы Озерный айылынын өйдө тарабында.